Беха зору, мес зору деген нерсе бар биз жактарда. BMW-ны талашат, BMW жактагылар, Мерстегилер Мерс тандашат да, талдашат. Меники жакшы, сеники жакшы деп. Роналдо жакшыбы, Месси жакшыбы? Ал жакшыбы, бул жакшыбы? Беха жакшыбы, Мерс жакшыбы? Роналдо жакшыбы, Месси жакшыбы? Айтор ушундай дүйнөлүк теңдемелерде экиге бөлүнүп алган да элдер. Негизи анысы бунусу деп отурбайм. Роналдо жактан келсең, аны дагы жакшысы бар, жаман иштери бар. Месси жактан келсең, аны дагы жакшылыгы бар, жамандыгы бар. Мерс компаниясы, БХ компаниясы макташ реклама кылыш эмес. Айта турган маселем өжөрлүк болбосо, мындайча айтканда талдоо болбосо, сени мындайча айтканда бир ишти кылып атасың, сени ишиңди кылган адам болбосо дагы бир жактан, анда сен өнүкпөйсүң, өспөйсүң. Эгерде ошол адам менен биригип, анда жок нерсени сен берип, сенде жок нерсени ал берсе, биргеликте иштесеңер, ошондо чоң ийгиликтерге жетесиңер. Бунун мотордун бир жери туура эмес болушу мүмкүн, бунуку бир жери күчтүүрөөк болушу мүмкүн. Эгер экөө биригип, бирдиктүү ишти алып барса, өтө чоң дүйнөлүк нерселерге айланат. Бул айтайын дегеним, дүйнөлүк нерселерди, брендовый нерселерди мисалга келтирип атам, бирок жаңы иш баштагандар, жаңы иш баштап эми жыгылып кайра ордуга туруп аткандар ушулар бир жерде бирөө бар, бир нерсеси окшобой атат, ошол нерседе сенде бар, же аныкы бир нерсеси жагып турат, барып уялбай эле кирип, мен сен кылып аткан ишти кылып атам, муну бер, же муну кылайын деген нерседен качпаш керек да.